Саламатсыздарбы, урматтуу Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Үстүздөгү жылдын 4-июнунда Ысык көл районунун Ананьево айылынын тушунда Садыр Жапаровдун кортежиндеги жол тандабасы менен жеңил унаа сүзүшкөндүгү маалымдалган. Дал ошол жеңил унаанын айдоочусу соттук медициналык экспертизанын жыйынтыгында мас экендиги айтылган. Бирок анын жакындары, айдоочунун жакындары анын мас эмес экендигин жана сот бир тараптуу чечим чыгарып, акыйкаттык болбой жаткандыгын айтышууда. Дал ошол окуянын чоо жайы дегеле бул окуя азыркы учурда кандай чечилип жатат, алдыңкы мүнөттөрдө айтып бермекчибиз. Саламатсыздарбы? Негизи эле ушул окуя кандай болгон, сиз уулу болосуз, өзүңүздү тааныштырып, анан кийин ошол күнү атаңыз менен көрүшкөнсүзбү, кандай абалда болгон, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Менин атым Кыдыргазиев Эрбол, мен уулу болом. Ал күнү мен атам менен кезиккен эмесмин, телефон менен сүйлөшкөм. Алар Ананьево айылда жашашат өздөрү. Бери жакта Кашат деген айыл бар. Ошол жака Куран окутуп кетишкен. Мен звондоп сүйлөшкөндө Куран окутуп чыгып атат, ошол жака баратабыз дедим. Макул дедим. Түштөн кийин мен өзүм Чолпон атага кеттим жумуштар менен. Мен Чолпон атада жүргөндө мага балдар звонок кылды. Атаң авария болду деп. А мен аяктан бир таштап туруп кайра Ананьевого чыктым жолго. Барсам уже больницага алып кетиштир. И ошо мен больницага бардым мен. Негизи сиз сүйлөшкөндө ошо мас болчу деп атпайбы? Андай билинген эмес. Мен эртең менен мен түшкө жакын сүйлөшкөм мен деген. Бет 10-11лерде сүйлөшкөм телефон менен. Демек ошо апаңыз экөө Куран окутканды барышкан, э? Жанында апаңыз да бар болчу. Ай, небереси бар болчу, кичинекей 1,5 жаштагы. Негизи азыркы бүгүнкү күндө сот кандай чечим чыгарып жатат? 8-нде дагы сот, 8-сентябрда сот болгон, э? Кечээ 23-үндө дагы сот болду. Ал чечимдер тууралуу айтып берсеңиз. Эми бул сот, бул деген бир тараптуу эле болуп атат. Бир жакты эч ким укпай эле, тияк бийлик жакты эле үстүнөн кысым көргөзүп атабы, кандай болуп атат? Соттор деле, прокурор деле, следователь деле бүт эле бир тараптуу кылып эле өздөрүнүн эме кылып атат да, үстүнөн кысым көргөзүп атып барабыз. Бир жакты караган киши жок. 3 айдан бери, мына кеч 2-3 күндөн баштап эле следователь чуркап баштады. Эмне себептен? 3 ай эчтеке кылган жок. Бизде айылда көргөн свидетелдер бар, ДТП болгон. Аларды сура десек, сураган жок. Мен убактым жок дейт аяка барганга. 300 километр мен убактым жок аяка барганга деп. Следователь ошентип айтты да бизге. Дагы эмне деди? А негизи ушул айтышып атпайбы, соттук медициналык экспертизада көрсөтүлүп атат жыйынтыгындачы, мас абалында болчу депчи. И ошол маалымат баардык социалдык тармактарда дагы, жалпы маалымдоо каражаттарында да тарап атат да. Ошол боюнча негизи атаңыз кандай абалда эле, чындыгында эле сиздер билген? Чындыгында мас эмес болчу. Негизи иччү эле? Жок, ичпейт. Ичпейт өзү. Эми анда-санда бар, той, бой эмелерде может бир аз эметип койчу, а бирок иччи эмес ал, иччүү деле киши эмес да ал. Ал кезде мас эмес болчу. Алба бир видео тарап кетпеди, машинадан чыгарып больницага алып барып. Шоковое состояние, жанагындай удар болуп аткандан кийин өзү деле каргам 70-ке чыгып калган киши кандай абалда болот дейм да. Шоковое состояние менен бас албай, эме болуп атса элдин баары мас экен деп комментарий жазып берген да. Ошо жанында апаңыз дагы болчу экен, э? Апаңыз эмнелерди айтып берип атат? Сиздер сүйлөшүп атасыздар үйдө? Азыр ушу 3 ай, 4-ай төшөктө жатат. Анын 2 буту, 1 колу сынган. Ал кишини дагы азыр эч ким сурабай эле суракка. Жардам жок, эч ким эчтеке жок. Жардам жок. Жардам эчтекеси жок. Кече бар деди. Следовательдер кече барышты. 3 ай, 4 айдан бери бир да жол сурак албай, кече барып, следовательдер барып, сурак алып, кандай болду, эмне болду деп, КБТсин көрүп, азыр төшөктө жатат, баспай, 4 айдан бери. Больницада? Үйдө чыгарганбыз уже. Бастыра элек дагы эле. Баса элек төшөктө жатат азыр. Эже, сиз өзүңүздү тааныштыра кетсеңиз. Мен улуу кызы болом. Аты жөнү? Галия Чынжырбаева. Биз өзүбүз Москвадабыз. Ошо атабызды камап койду дегенден келдик. Келип эми баягы угуп аттык да, окуянын чоо жайын баарын угуп аттык. Кандай болот деп, эми жакшы эле чечилет го деп, следовательдин айтымына караганда 48 саатка камаш керек дегенден ага деле макул болдук, өзүнүн закону бар экен, мейли деп. Анан мындай допроско чакырып туруп эле камап койду да. Же адвокат менен бирге электе бир кандай бир иш алып барыш керек беле, бир курска коюш керек беле, эми биз деле андай эме билбегенден кийин эми
негизи ошондой болуш керек беле дейбиз да. Анан чакырып туруп эле кечинде 5-ке келгиле суракка деп улам чакырып турчу, убагында саатына чейин, мүнөтүнө чейин калтырбай келип турчу. Адвокат менен чогуу барып турчу. Чогуу барып турчу. Биякта Бишкекте менин үйүмдө болчу папам. Менин үйүмдө, ана тайжем үйүндө, көбүнчө менин үйүмдө өзүбүз туңгучта турабыз. Анан келип эле камап коюшту деди, болуптур эми 48 саатка камаптыр дедик. Ана чыгарбайт, мына чыгарбайт. Ошо менен эле анан калып калды, камалган боюнча. 8-inde сот болду да. Сот болду. 16-ноябрга чейин мера пресечения деп калтырып коюшту. Андан кийин мен келип, следовательге кезиктим. Следовательге кезигип туруп, бул кандай ишти эмне кылып алып бардың деп действительно уруштум. Уруша кеттик. Ишти кандай алып бардың? Свидетелдер канаки? Сен барып туруп энебизди көрдүңбү? Кандай акыбалда жатат? Бир бар экспертиза өткөрдүңбү? Ишти кандай алып барып атасың десе, мен убактым жок, ишим көп дейт. 300 километр барганга дейт. Ишин көп болсо анда башкаларга өткөрүп бер ишти. Алдап туруп камап койбой элечи, чакырып туруп. Камаган табыз деп эле алып Ал качып кетет дейт да, биякта постоянный шаарда место жительствосу жок экен, качып кетет деген ой менен муну камап коюшту да. Жөө келтиришет. Каяка качат? Өздөрү уже 67-ге чыкты, 70-ге чыгып калган киши. Качса 3 айдан бери муну качып кетмек да. Жаш бала болсо бир жөн. Каяка качат? Анан бияктан бүт справкаларын алып бардык, каякта жашап атат временно деп бүт эметик по-любому бир тараптуу чечим менен эле бүт күнөөнүн баарын бизге эле эметип алат. Негизи эле атаңыз кандай адам болчу, буга чейин эмне иш кылчу? Ошо боюнча да айтып берсеңиз. Пенсионер, өзүнүн энебиз каза болуп калган. Канча 2009 жылы каза болуп калган. 2009 жылы каза болуп, үйлөнгөн андан кийин. Ошо энебиз менен жашайт кийинки авария болгон. Ошо биздин угушубузча мурдагы милиция кызматкери экен атаңыздар. Ошол боюнча да кайсыл жакта иштеген? Көлдө иштеген. Көлдө ошо биздин Ананева айылында помно иштеген. Капитан милиция, ардагер, наамдары бар. Антип деле көчөдө калып министрлер берген эмелери бар. Ардагер, кадырман, ардактуу аксакалы деген эмелери бар, наамдары бар. Төш белгилери бар. Аябай эле ичип кетип, жакпай эмес. Анда эле айттык, айыл четинен барып сураган, көчөдө калган киши эмес. Көлдөн, райондон көп киши тааныйт атамды. Любойуна сураса айтып берет кандай киши экенин деп чындап. Карапайым эле киши кадимки эле. Жогоруда ошо камерадан сырткары айтып калдыңыздар го, ошо окуянын свидетелдери көргөн кишилер бар экен айылда депчи. Алардын айтып берүүсүндө окуя кандай болгон, кандай машина күтүп турган дедиңиз, ошол боюнча камерага да айтып берсеңиз. Алардын айтышы боюнча кортеж келатканда папам четке чыгат. Машиналар өтөт, уже өтүп бүттү кетти деп туруп эле кайра бияка айдап чыкса эле тиги встречный менен жүрүп келаткан болот. Ошол өзү да жетишпей калды, катуу айдап бараткан дейт. Встречка чыгып, бияка чыгып, жолдун бияна чыгып, өзү да жетишпей калды, кандай эмне болуп кетти билбейм. Мындай удар болду дейт папам. Бир аз дөңгөлөк жолго чыкканда эле удар болду дейт, андан эчтеке билбейм дейт. Эртеси Чолпонтадан, больницадан өзүнө келди. Негизи сиздердин мындан кийинки талабыңыздар кандай, же болбосо кайрылуу жасасаңыздар болот? Эмнени талап кылып атасыздар азыр? Жок, талабыбыз кандай? Эми өзү почти 70-ке чыгып калды, давление болуп атат, ИВС'те отурат. Андай ДТП'лерди негизи камабайт экен. Көп эле кишилер жертва болду, биз деле ага ичибиз ачышты, ага делечи. Жаш бала экен, биз аны эч бир эме кылган жокпуз. Эми бул кырсык да. Эртең каякта гарантия бар? Кимде эмне болорунчу. Эми сот акыйкатты кылып туруп, хотя үй камагына чыгарсын, 70-те киши улам скорый чакыртып атыптыр. 2 жолу скорый чакырды. Микроинсульт алган могу. Авария ДТПдан кийин микроинсульт алып, жаңы эле больницадан чыгып, бүт жакшы болуп калып, эметип жүргөндөн кийин следователь чакырып туруп эле 48 саат камап салды, жакшы болуп калгандан кийинчи. Именно ИВС'те жатат, 8-inde ошондо жаткызгандан кийин эле эртеси давлениеси көтөрүлүп, скорый чакырыптыр. Анын эртеси дагы чакырыптыр, 2 күн подряд. Түнкү 3-40 ошондой. Ошого дагы эметпей деп да. Жактагылар тинек эметип алат, скорый чакырткан, мондай деп айтып берип атышат. Негизи адвокатка ошо бердиңиздерби? Ошол берип алып барып бердик, сотко чейин кечээ сот болду, анда да алып барып бердик. Караган жок. Ошо бир тараптуу эле болуп атат. Үстү жактан кысым көргөзүп алат деп эле айтышты бизгечи.
Сиздердин угушуңуздар боюнча? Биздин угушубуз боюнча соттордун үстүнөн да бүт жерден алардан үстүнөн да кысым болот. Бизде деле эми Бизде деле тааныштар бар, жактан сурап атабыз. Сотто иштегенде эле айтып атат бизге. Үстүнөн кысым болот. Үстө эмне десе ошону кылат. Булар аларды кылбаса жумуштан кетип калышы мүмкүн, дагы эмне болуп кетет. Ошол негизи каза болгон тараптын үй бүлөсү менен байланышып, келинчеги менен байланышып ушундайлар болдубу сиздерде? Алар эмне дешип атат? Алар эми по закону сүйлөшөбүз деп атышат. Биз 3 жолу бардык үйүнө. Ошо барып сүйлөштүк. Биринчи барганда баягы ачуулугу менен эме болушту. Аны деле түшүнөбүз, биз деле макул деп кайра кеттик. Экинчи барганда да сүйлөштүк. Уже жакшы болуп сүйлөшүп, тиңде мындай бүт айтып берип, биз да чоо жайыбызды кандай болду, эмне болду, жакшы сүйлөшүп кеткенбиз. Анан жакында эле кайра бардык. Эми алардын деле күйүтү болуп атат, түшүнүп атабыз. Кайра бардык, барсак кайра башкача сүйлөп, такыр сөзгө келбей коюшту. Эми башка уже сөз жок да. Карапайым кишинин колунан эчтеке келбейт экен. Ошол эле. Өкмөт десе өкмөт экен да, байбычы. Биздин колубуздан жакка чыккадык, бияка чыккадык, эч мындай жыйынтык чыккан жок да бизгечи. Мейли күнөөлүү экен, по закону баары карашсын деген күнү да болуптур. Күнөөсүн деле мойнуна алсын. Болуптур, анан сот болобу, кандай чечим чыкса деле макул болобуз. Видеорегистратор кайда? Кортежде видеорегистратор болот. Биздин машинеде жок регистратор, чынында эле. Эми пенсионер ал койбойт ал. Жаштарда болушу мүмкүн. Видеорегистраторду чыгарып көргөзсүн. Действительно мына атаңар күнөөлүү. Анда макул биз да макул болобуз да. Чын эле күнөөлүү экен, эми биз эми каяка эме зачем депчи бизде. А жакта көргөндөр айтып атат, баягы ДТП болгондо биздин да тааныштарым, досторум, мен баягы Чолпон атадан келдим. Мен атаңдарды больницага алып кетти, мен сразу больницага кеттим, аштерди көрүп эле. Анан камерага, видеого тартып алалы десе, эч кимди тарттырбай телефондорун алып алып милициялар. Ошол замат авария ДТП болгон кезде, азыр бүт эле телефон болуп калды го, сүрөткө видеого тарталы десек, милициялар бүт оцепление алып, эч кимди тарттырбай телефондорун алып, видеолорун өчүртүп, тартпагыла деп тияка чейин жылдырып, 100-200 метрге чейин балдарды эч ким тартпасын деп. Жолоткон эмес. Жолоткон жок. Бат эле дейт, эвакуаторду алып келди дейт, КамАЗды алып келди дейт. Жүктөп эле сразу алып кетишти дейт. Жолдун баарын осколкома шыпырып, тазалап, бүт сразу эметип туруп, бүт жоготсол деп, жарым сааттын ичинде эле дейт. Чирчошто туура эмес чийилген дейт аяктан. Аяктан бүт чирчожуда туура эмес чийилген деп мынакей көргөн балдар айтып атат. Бизди жолоткон жок, тарттырган жок, чирчож, эчтеке эметкен жок. Анан 2 күн бирдеме именно ДТП болгон жакта 2 күн бирдеме издеп жүрүштү дейт. Ал эмнени издеши мүмкүн? Аякта только видео болгондон кийин да 2 күн оцепление кылып жолотпой эч кимди. Где-то 150-200 метр квадратты алып 2 күн милициялар бирдеме издешти дейт. Гражданский болчу. Аяктан деген дана жыптын лобовой түшүп калган. А лобовойдо эме болот, регистратор лобовойдо чапталган болот. Ошол эле түшүп калды, андан башка эмне? Эси аны биз көрүп калып же башка бирөө табып алып интернетке коюп койсо, булар өздөрүнө жаман да. Бирдеме скрывать эткени бирдемеси бар да булардынчы. Ал эми мындан кийинки сиздердин кадамдар кандай болот? Мисалы азыр сот ушундай жыйынтык чыгарды. Мындан кийин кандай кадамдарга барасыздар? Биз эми барчу деле биз эми кайрылып атабыз. Бийликке туура чечим кылса деген ой биздикичи. Эми атабыз деле пенсионер, жанагынча заслугалары бар. Эми азыр да ал киши да канча жашайт, биз айта албайбыз, бир эле Кудай билет. Эми акыйкаттуу чыгарса эле болду дейбиз жыйынтыгын. Андай действительно күнөөлүү деп атабызды чечип ачса, видеорегистраторду алып чыгып көргөзсүн, действительно күнөөлүү мынакей деп. Биз деле свидетелдерди чакырсын. Эч кандай свидетелдерден сурак алышкан жок. Следователь мына эми жүгүрүп баштады. Мен келип качан гана экөөбүздө конфликт болгондон кийин бизге чалып алып сурайт, атаңар кайсы больницада жатты эле, энеңер кайсы больницада? 3 айдан кийин. Эми чолосу тийип, эми сурап экспертиза кылып жүрөт. Андан кийин эмне? Свидетелдерди чакырып сурашсын. Сот эч кандай свидетель эчтекеси жок эле болуп атат. Тиги машиненин эмеси менен водители, жуптун водители менен дагы кезиктирип эмеш керек. Очный ставка болгон жок. Папам менен экөө эки водитель. Аларды вообще көрө элекпиз бизде. Алар вообще жок. Негизи эле сиздер буга чейин кимдерге кайрылып көрдүңүздөр, анан кийин кандай прогноздор болуп атат, эмне дешип атат?
Биз эми кайрылганда көп кишилерден кайрылдык, юристтерден сурап атабыз, таныш болуп, тигинин таанышы, бунун таанышы болуп, соттордон да сурап атабыз, прокуратурада иштеген кишилерден да сурап атабыз. Алар деле айтып атат, азыр бир эле киши чечет буну, эч ким эмете албайт. Бир эле киши чечет. Ушул киши эле акыйкатты эметип, чечип берсе деген ой бизде деле. Эми баарыбыз эле билебиз ким экенин аны. Ошо. Балким ошол адамга кайрылуу жасайсыздар. Ошо биз урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевич сизге кайрылып кетермин. Ошо акыйкат чечим чыгарып, атабызды хотя бы үй камагына чыгарса деген оюбуз бар. Азыр мынакей төшөктө азыр больницадан чыгарып, азыр апабыз да жатат. Ал кишини да атам бакчы. Бизди да бакчы. Мен да өзүм азыр семьям айылда, көлдө, балдарым менен жалгыз алар. Мен биякта ошо эме менен чуркап жүрөм. Ошо иштер менен. Иштер менен. Бизди да ошо багып, жакта апабыз жатат төшөктө. Ал кишини да бакчы. Азыр атам бирдем болуп кетип, же кесилип кетиппи, же дагы бирдем болуп кетсе, ал киши да калат төшөктө, инвалид болуп калды ал деле. Биз деле баягы кандай болот, эмне болот дегендей. Ошо жакшы туура акыйкаттуу чечим чыгарып берсеби деген ойдобуз. Же болбосо действительно күнөөлүү болсо видеорегистраторду алып чыгып көргөзүшсүн, күнөөлүү депчи. Свидетелдерди сурашсын, очный ставка кылышсын, андай действительно по закону болсо десечи. Андан эчтекеден качпай элебиз. Бул деген кырсык экен. Ошо айтарым. Туура чечим кабыл алсын. Азыр ооруп атыптыр. Улам скорый чакыртылыпчы. Даже кагаздар бар. Кагаз бүт. Ошол нерселер да эске алынса дейсиздер. Эске алынса бар. Эске алынып. Жашы эске алынса, ким билет канча жашарыначы. Да, канча жашайт. Киши. Бул жол кырсык боюнча тийиштүү органдар адилеттүү чечим чыгарат деген ойдобуз. Супер ТВ болсо экинчи тараптын дагы ой пикирин угууга даяр. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.